Kээ biрлер бар, мисалса үйлөнө албай жүрөт. Ана эмне үйлөнбөй атасыз, кыз жок дейт. Кыз море, толтура. Болгон нерсеси сен күмөнүң жаман. Сен күмөнүң жаман, сен болду. Бул бузулган кыз экен. Өзү эле идеальный да. Ожо 40-ка чыгып кеткен бар күнөөкөрсүңөр чынын айтканда. Үйлөнбөй жүргөн бар күнөөкөр уже. Кадимгидей айтам. Бул жерде үйлөнбөй жүргөн бар күнөөкөр болот. Ал эми күйөөгө тийбей кыз жүргөн кыздар дагы. Эмне тийбей десе, пока мен ойлонуп атам, мужчина дейт. Жигита нет дейт. Мага достойный жок дейт. Толтура. Достойный да толтура. Ушундай нерсе. Өзгө эле ушундай айта берсе, ар нерсе айта берет. Баягы тандаган таска жолугат болуп, анан кийин 6 жыл сүйлөшүп, 6 күн жашай албай, ар жака бер жака кетип калган аял менен эркек аябай көбөйдү. Ошон үчүн мындай кылалы турганда. Кээ бир убакта акылыңарды эшитип койгула. Бардыгына мисалы сен кандай болсоң, точно ошондой эле кыз, точно эле ошондой эркек болот. Унутпа. Сен кандай болсоң, калпычысыңды, калпычы аял келет. Ойлобой. Sen бирөөнү алдагансың да турабы? Эми сени бир алдап тийип алды. Айырмасын. Ушундай нерсе. Сен алдагансың ошондой. Ушундай. Ошон үчүн субханалла, эмнекен сен атене мында бир эме болду, жакшылап карап, ошону ала бер. Жүрбө. Бутка туруп алайын дебе. Бутка турайын дебе. Өз кээ бирлер ушуна адашып алгандар бар. Бутка туруш керек. Түшүнө албай, бутка туруш үчүн кандай нерсе керек экенин. Кээ бирлердин иши бар экен, машинасы, үйү бар экен, эмнеси акырында кыз жок дейт. Бутка туруп деле кыз таппай калышат экен. Ушундай нерсе. Ошол себептен субханалла туугандарым, кээ бир нерсени акыл ченемине койгула. Адам акылдуулар менен кеңешкиле. Апа, ата, үйлөнөйүн деп атам, кимдин кызы бар экен карап бербейсиздерби? Карады. Эгерде сага кыз кишиге жуучу келип калган болсо, пока меня рановато дебе. Мен азыр турмушка чыкканга даяр эмесмин дебе. 20, 21, 22, 23 жашка чейинки мындай мынча болот, менде валировать. Бирок 23төн кийинкиси уже ар жагы мындай кызыл күйүп анан ар жагы кара болуп баштап калат да. Ошо кара болуп кеткен өтө оор болот. Ошон субханалла эртерээк эле кийин Куда түштү сага, ошол замат ошо турмушка чык, ошо кете бергин. Анан турмуш өз көрсөтөт. Сүйүү өз никеден кийин. Жаш өз көрсөтөт өзү. Демек ошого эмне кылышыбыз керек экен? Аракет кылышыбыз керек. Тура бербеш керек субханалла. Анан кийин үйлөндүңбү, тийдиңби? Эми субханалла бекем кармаш керек. Бекем кармаш керек. Эркектер талак деген сөздү унуткула.